Жалал Абад облусунун Ала Бука райондук аймактык ооруканасында жаңы палата ачылды. Бардык шарттары каралган палатаны ачуу Өнүгүү Прогресс партиясынын жардамы менен ишке ашырылды. Толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөн палатага 6 бейтап дарылана алат. Мында бейтаптарга бардык шарттар түзүлгөн, муздаткыч, теле берүү, жылуу суусу каралган. Палатанын ачылышына Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери, Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев катышып, дарыланып жаткан жарандарга ден соолук каалап кетти. Şu биздин энелерибиз, биздин эжелерибиз, апаларыбыз, карындаштары ушу жакшынакай шартта дарыланып, ден соолугун чыңдап, анан бизге апаларыбыздын ден соолугу бизге керек. Анткени апа деген бул биздин ыйык, биздин улуу инсандар. Алар бизди баккан, бизди чоңойткон, бизге тарбия берген деген ой менен ушинтип иштерди аткарып келе жатабыз. 44 райондун ичинде 30 районго бүтүрдүк. Бул дагы башка партияларга дагы, башка жеке ишкерлерге биз үлгү көрсөтүп атабыз. Бизде аз ишкерлер көп, партиялар көп. Ушулар ар бирөөсү бир палатадан кылып койсо, ушунда биз бардыгы Кыргызстан боюнча больницаларыбызды оңдоп түзөтүп алабыз да. Мына ушундай үлгү катары көрсөтүп атабыз. Мен ишенем, ушу Ала Бука районунда дагы башка ишкерлер, башка инсандар, башка партиялар, башка бир жакшы жигиттер, кыздар келип, алар да өзүнүн баягы больницасына бир палатаны оңдоп берсе, мына жакшынакай эле апаларыбыз мына жатып, жакшынакай дарыланып. Бир жаңы ачылганда бери эми келдим мен. Мындай азыр көрүп атабыз. Мына башка палаталарга караганда айырмасы анча эле чоң. Жакшы, мына дивандары, немелери бардыгы жакшы кылыптыр. Рахмат ошо балага. Ошо башка палаталарга салыштырмалуу мынагу палатада шарттар жакшы түзүлгөн. Холодильник бар, телевизор бар, тумбочкалар ар бир оорулууга өзүнчө отдельно коюлган. Менин оюм ошол бардык эле депутаттар, мисалы Өнүгүү Прогресс партиясына окшоп, ар бири бирден палаталарды ушундай шарт түзүп, эме кылып беришсе, жасалгалап, шарт түзүп берсе, же бирден аппараттарын, ооруларды көрө турган эмелерин, шарттарын түзүп берсе, биздин больницалар кыйла эле оңолуп калмакта, жакшы болчу, шарт түзүлүп калмак. Оорукананын дубалдары эле кирген ооруларды дарылайт деп айтылат да. Ошондой эле палатадагы жакшы ыңгайлуу шарттар андан бешбетер кылат. Ошого кошумча биз дагы ооруларга жылуу жумшак мамиле жасап, так диагноз коюп, азыркы жаңы чыккан дарылар менен дарылап, артта калбастан биз өзүбүздүн билимибизди өркүндөтүп келе жатабыз да. Бизге эч кандай партиялар жардам деле көрсөтпөйт да. Анан эми биз Бакыт Төрөбаевден суранып кеттик, Бакыт Эргешевичтен. Бизге жаңы аппарат алып берсе, 2 аппарат. Ошо жакшы болот эле, себеби дегенде аппаратыбыз эскирип, кыйналып атабыз да азыр. Мындан тышкары райондук ооруканада жүрөк текшерүүчү жабдуусу жок. Дарыгерлердин айтымында аппараттын эскилиги жетип, диагностика коюлбай келет. Бейтаптар жүрөгүн текшертиш үчүн шаарга чейин барууга туура келет. Өз кезегинде Бакыт Төрөбаев кагаз жүзүндө кайрылууну суранып, колдон келген жардамын берерин убадалады.